Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 9-класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы чектүү, чексиз жана жыпар жыттуу углеводороттор. Бул сабакта силер алкен, алкин жана арендердин сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзөсүңөр. Ошондой эле алкен, алкин жана арендердин сапаттык реакцияларынын теңдемелерин түзүп салыштырасыңар. Сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй алкен эн мүчөсү менен алкин ин мүчөсү менен арен эн мүчөсү менен аяктай тургандыгын карап, азыр силер менен бул байланыштардын өзгөчөлүктөрүн эске салып алалы. Биз силер менен өткөн сабакта органикалык заттардын молекуласында байланыштар менен таанышканбыз. Эсиңерде болсо керек, эгерде көмүртектин атомдору өз ара бирдик байланыш менен байланышса, анда алкандар, эгерде көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен байланышса, анда алкендер деп аталарын өткөнбүз. Кош байланыштын бир байланышы сигма, бир байланышы пи байланыш болуп саналат. Ал эми эгерде көмүртектин атомдору үчтүк байланыш менен байланышса, анда алкиндер деп аталат. Бул учурда 1 сигма байланышы жана 2 пи байланышы бар деп айтканбыз. Ошондой эле 6 көмүртектин атому туюк цикл түрүндө жайгашса жана ар бир көмүртектин атому бирден сутек атом менен байланышса, бул формула С6H6 же болбосо арендердин биринчи өкүлү бензол деп айтканбыз. Ал эми бензолдун молекуласында 6 пи байланышын пайда кылып, булар ароматтык байланыш же ароматтык бирикмелер деп өткөнбүз. Анда азыр силер менен алкен, алкин, арендердин молекуласындагы пи байланыштар жөнүндө сөз кылалык. Азыр силер менен алкендердин молекуласында пи байланыштын бар экендигин далилдөө үчүн сапаттык реакцияларга байкоо жүргүзөбүз. Ал үчүн лабораториялык шартта алкенди кантип алууга боло тургандыгын биринчи билип алалы. Алкендин биринчи өкүлү этилен. Анда азыр силер менен этилендин алынышы үчүн кайсы заттар керек экендигин эске салалы. Лабораториялык шартта, лабораториялык штативке атайын пробиркага 2 эритмени куюп алабыз. Биринчи спиртти, CH5OH этил спирти жана концентрацияланган күкүрт кислотасы H2SO4. Бул эки затты бир аз ысытсак, анда газ бөлүнүп чыгат. Этилен газы C2H4. Ал эми этилен газындагы анын молекуласындагы кош байланыштардын бар экендигин сапаттык реакциялар менен далилдөөгө болот. Келгиле анда бул мисалдар менен тажрыйбадан байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн лабораториялык штативке 2 заттын аралашмасы куюлуп даярдалды. Спирт жана концентрацияланган күкүрт кислотасы. Газ өткөрүүчү түтүктү пробирканын оозуна жаап бекитебиз. Ал эми газ өткөрүүчү түтүктүн экинчи учун марганцовканын эритмесине салабыз. Спирт шамы күйгүзүп даярдалган. Азыр кислота менен спирттин аралашмасын бир аз эле ысыталы. Байкоо жүргүзгүлө. Акырындык менен реакция башталат дагы газ бөлүнүп чыга баштайт. Ал эми газ өткөрүүчү түтүк аркылуу марганцовканын эритмесине жиберилип жатат. Эритменин түсү акырындык менен түссүздөнөт. Эмне үчүн түссүздөндү? Азыр реакциянын теңдемесин түзгөндө карайбыз. Азыр ушул эле бөлүнүп чыгып жаткан газды экинчи идиштеги бром суусунун сары түстөгү эритмесине жиберилип жатат. Сары түс акырындык менен түссүздөнүп, түссүз өңгө өтөт. Эмне үчүн мындай түссүздөндү? Азыр силер менен реакциялардын теңдемелерин түзүп карайлы. Биринчи пробиркада жүргөн реакцияны эске салсаңар. Этил спирти куюлган, CH5OH, ага концентрацияланган күкүрт кислотасынын эритмеси тамчылатылды. Анткени ал гигроскопиялуу зат болгондуктан сууну тартып алууга жөндөмдүү болот. Анда CH5OH анын курамында суунун бир молекуласын алып жазсак, C2H4 этилен алынат жана суу бөлүнүп чыгат HOH. Эгерде бардыгын кошуп эсептесеңер, спирттин молекулалык формуласындагы атомдордун санына барабар болот. Молекулалык формула C2H4-тү азыр силер менен
пи байланышын көрсөтүү менен жазалы. CH2, CH2 деп жазабыз дагы, кош байланышын коебуз. Ал эми бул кош байланыштын бар экендигин далилдөө үчүн азыр силер тажрыйбадан көргөндөй марганцовканын жана бром суусу менен болгон тажрыйбасында байкоо жүргүздүңөр. Анда бул реакциялардын теңдемелерин жасала. Биринчи проверкада марганцовканын эритмеси куюлган, түсүн көрүп турасыңар. Ага этилен газын жибергенде түс үстөндө, эритменин өңү акырындык менен түс үстөндө. Эмне үчүн? Анткени кычкылдануу реакциясы жүрдү. Бул жерде кычкылдандыргыч марганцовканын эритмеси, анын таасиринен этилен газы кычкылданды. Анда реакциянын теңдемесин жазуу менен кычкылдануу реакциясы жүргөндүгүн далилдейле. Этилендин молекуласында 2 көмүртектин атомун жаздык. Кош байланышы менен кычкылдануу реакциясынын жүргөндүгүн мындай кылып жазабыз. Марганцовка кычкылдандыргыч. Андагы атомардык кычкылтекти же кычкылдандыргычты чарчы кашага алып О деп жазабыз. Марганцовканын эритмеси болгондуктан, суудагы эритмеси, ошондуктан суунун формуласын HOH деп жаздык. Анда реакциянын натыйжасында пи байланыштары үзүлөт. Көмүртек атомдордун ортосундагы кычкылдандыргычтын атомдору гидроксил тобун пайда кылуу менен көмүртектин атомдору менен байланышат. Натыйжада OH деген 2 гидроксил тобу менен байланышат дагы, пи байланышы үзүлөт. 2 атомдуу спирт алынат. Анда молекулалык теңдемесин жазуу менен бул реакциянын теңдемесин түзөлө. Этилен CH2, CH2. Ал кычкылдануу реакциясына кирди, суу, атомардык кычкылтекти жазабыз. Натыйжада 2 атомдуу спирт алынды, этилен гликоль. Эгерде номенклатура менен атай турган болсок, OH тобу биринчи жана экинчи көмүртекте турат. Анда 1, 2, этан, диол деп атайбыз. Ди деген 2 дегенди түшүндүрөт, ол деген OH тобу, гидроксил тобу бар экендигин түшүндүрөт. Бул аталышты өзүңөр үчүн жазып, кайталап койсоңор болот. Эмне үчүн бул реакция кычкылдануу реакциясы деп аталат? Азыр силер менен көмүртек атомундагы кычкылдануу реакциясынын жүргөндүгүн алдыдагы суроого жооп берүү менен карап көрөлүк. Силер азыр бул мисал менен тааныштыңар. Көмүртек атомундагы кош байланыш кычкылдануу реакциясынын натыйжасында бирдик байланышка өттү көмүртектин атомдору. OH тобу менен байланышкан 2 атомдуу спирт алынды дейт. Бул учурдан да көмүртектин кычкылдануу даражасы кандай өзгөрдү? Суроого ойлонуш үчүн мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп: кычкылдануу даражасы -2ден -2ге өзгөрдү. Экинчи жооп: -1ден -1ге өзгөрдү. Үчүнчү жооп: -2ден -1ге өзгөрдү. Төртүнчү жооп: -1ден -2ге өзгөрдү. Азыр силер структуралык формулаларын карагыла. Жыйынтык чыгарыш үчүн молекулалык формуланын жардамы менен да ойлонуп көрөлү. Этилендин молекуласы CH2, CH2. Анда 2 суутектин атому менен байланышып турса, 2 суутектин атомунан 2 электронду алып, -2 кычкылдануу даражасына өтөт. Анткени терс электирдүүлүгү көмүртектики суутектикине караганда күчтүү экендигин билесиңер. Кычкылдануу реакциясы жүрүп, натыйжада 1-2 этандиол же 2 атомдуу спирт этилен гликоль алынды. Көңүл бургула. Биринчи мисалда реакцияга чейин 2 суутектин атому менен байланышып турган. Азыр реакциянын натыйжасында 2 суутектен сырткары пи байланышы үзүлүп, OH тобу менен байланышты. Анда терс электирдүүлүгүн салыштыргыла. Көмүртектики кычкылтектикине караганда начар. Анда кычкылдануу даражасы кандай өзгөрөт? Карап көргүлө. Биринчи мисалда -2 болот. Анткени 2 суутектин атомунан 2 электронду алып жатат. Ал эми экинчи мисалда болсо, реакциянын натыйжасында болсо -1 болуп калат. Эмне үчүн? Анткени 2 суутектин атомунан 2 электронду алды, ал эми 1 электронду кайра кычкылтекке берет. Ошондуктан 1 электронун берип -1 болуп калат. Демек, кычкылдануу даражасы -2ден -1ге өтүү менен кычкылданды. Анда туура жооп үчүнчүсү болуп саналат экен. -2ден -1ге өттү. Анда кийинки пробиркада жүргөн тажрыйбаны эске салсак. Этилен газын экинчи пробиркага жибергенде бром суусунун сары түстөгү өңү акырындык менен түс үстөндө. Бул учурда кандай реакция жүрдү? Теңдемесин түзөлүк. Азыркыдай эле көмүртектин атомдорун жазып, өз ара кош байланышын белгилеп жазып алдык. Реакцияга бром кирди,
Ал эми бромду болсо 2 атомдуу молекула болгондуктан бромдун 2 атомун жазып, сызыкча менен белгилеп структуралык формуласын түзүп койдум. Пи байланыштар үзүлөт. Бул учурда 2 көмүртектин атому 2 бромдун атому менен байланыша алат. Натыйжада биринчи бром биринчи көмүртекке барса, экинчи бром экинчи көмүртекке барат. Анда жыйынтыгын жазганда көмүртектин атомдорун жазабыз, бирок кош байланыш менен эмес, бирдик байланыш аркылуу байланыштырдым. Ал эми кош байланыш же пи байланыш үзүлдү. Ал 2 бромдун атому менен байланышты. 1, 2 ди бром деп атасаңар болот. Келгиле анда молекулалык формуласын түзөлүк. CH2 CH2 этилен деп жазып алабыз. Плюс белгисин коебуз. Бром 2 деп жазабыз. Бром 2 атомдуу жөнөкөй зат. Реакциянын натыйжасында пи байланыш үзүлгөндүктөн көмүртектин атомдору CH2 бром, бир эле сигма байланышын койдук, CH2 бром деп жаздык. Анткени пи байланыштын эсебинен бромдун атомдору байланышты. Бул реакция галлогендөө реакциясы деп аталат. Анткени бром бул галлоген. Ошол эле учурда бул этиленге мүнөздүү болгон сапаттык реакция деп атайбыз. Анткени бром суусунун түсүнүн өзгөрүшү пи байланыштын үзүлгөндүгүн далилдейт. Ушул эле реакцияны алкендерге эле эмес, алкиндерге да жүргүзсөк болот. Анткени анда 3 байланыш бар. Келгиле анда алкиндердин өкүл катары ацетилендин сапаттык реакциясын жазганды үйрөнөлү. Бул 2 этаптан жүрөт. Анткени 2 пи байланышы бар. Биринчи баскычында ацетилен 1 молекула же 1 моль бромду кошуп алууга жөндөмдү. Анткени биринчи пи байланышы үзүлөт дагы, 2 бромдун атому 2 көмүртек менен байланыша алат. Натыйжада 1, 2 ди бром этилен алынат. Жазып алсаңар болот. 1, 2 ди бром этилен алынат. Азыр 3-түк байланыштын ордуна кош байланыш менен байланышкандыгын көрүп турасыңар көмүртектин атомдору. Анда ал андан ары да реакцияга кирүүгө жөндөмдүү. Анда дагы бир жолу жазып алабыз. 1-2 ди бром этиленде ага дагы бир молекула же дагы 1 моль бромду кошобуз. Анда пи байланыш үзүлөт. Натыйжада бромдун молекуласындагы 1 бром биринчи көмүртекке, экинчи бром экинчи көмүртекке барат. Жыйынтыгын жазганда көмүртектин атомдору өз ара сигма байланыш менен байланышып калгандыгын көрүп турасыңар. Анда бул заттын атын атаганда 1-1 2-2 тетра бром этан алынат экен. Мына ошондуктан бул дагы ацетиленге мүнөздүү сапаттык реакция деп айтсак болот экен. Азыр силер менен алкендердин молекуласындагы пи байланыштардын үзүлүшүнө карата сапаттык реакцияларга байкоо жүргүздүк. Ушундай эле байланыш бензолдун молекуласында дагы бар. Анда бензол дагы ушундай мүнөздүү сапаттык реакцияга киреби? Азыр силер менен бензол жөнүндө сөз кылсак. Көңүл буралы. Бензол түссүз учма, өзгөчө жыты бар тунук суюктук. Курамы 6 көмүртек жана 6 суутек атомдорунан турат. Ал эми бул атомдор кантип байланышкан? Көмүртек атому бири-бири менен бирдик байланыш менен, кош байланыш менен жана 3-түк байланыш менен байланыша алат. Анда 6 көмүртек атому 6 суутек атомун валенттүүлүгүнө жараша жайгашуусу кандай болот карап көрөлү. Биринчи учурда 6 көмүртек атому бирдик байланыш менен түз сызыктуу жайгашты. Экинчи учурда 6 көмүртек атому кош байланыш менен түз сызыктуу жайгашты. Азыр үчүнчү учурун карап көрөлү. 6 көмүртек атому кош байланыш менен байланышып, бутактанган формада жайгашты. Бирок бардык учурда суутек атому жетишкен жок. Мына ошондуктан окумуштуулар алгачкы убактарда көмүртек атомдору менен мына ушундай сыяктуу эле формада гана элестетип келишкен. Кийинчерээк бензолдун молекуласындагы 6 көмүртек атому туюк шакекче түрүндө жайланышарын божомолдошкон. 6 көмүртек атому бири-бири менен жеке байланыш менен байланышып узун чынжырды түзөт. Ал эми узун чынжыр шакекчедей болуп туюкталат дагы. Валенттүүлүк эрежеси боюнча ар бир көмүртек атому бирден суутек атом менен байланышып, андан сырткары 3 кош байланыш коюлат деген. Силер көрүп турган бензолдун түзүлүшүн чагылдырган формуланы биринчилерден болуп, немец химиги Кекуле сунуш кылган. Ал азыркы силер көрүп турган структуралык формулада көмүртектин атомдору 4 валенттүү болуш үчүн көмүртектин атомдоруна бирдик байланышты, кайрадан кош байланышты,
ирети менен сунуштаган. Анда силер бул структуралык формулага көңүл бургула дагы байланыштын узундуктарын эске салсаңар. Биз силер менен өткөн сабакта көмүртек атомдордун ортосундагы байланыштар, ал бирдик байланыш болсо дагы узундугу 0,140 нанометр түзөт, кош байланыш болсо дагы 0,140 нанометрди түзөт деп айтып өткөнбүз. Эмне үчүн көмүртек атомдордун ортосунда байланыштар мындай бирдей окшош байланышка ээ? Анда азыр силер менен биринчи сигма байланышынын пайда болуусун карап көрөлү. Көмүртектеги ар бир көмүртектин атому, бензолдун молекуласындагы ар бир көмүртектин атому sp2 гибридтешүүсүнө, бензолдун молекуласындагы ар бир көмүртектин атомуна sp2 гибридтешүүсү мүнөздүү. Андагы 1s жана 2p атомдук орбиталы гибридтешүүгө катышкандыктан 3 гана гибридтик булутту пайда кылат дагы. Циклде түзгөн учурда биринчи гибридтик булут бир көмүртектин атомунуку менен, экинчи гибридтик булут экинчи көмүртектин атомундагы гибридтик булут менен байланышып 2 сигма байланышын түзөт. Ал эми үчүнчү гибридтик булут сутек менен байланышып 3 сигма байланышын түзүп турат. Мына ушундай эле иретте кийинки көмүртек атом түзүлүшүн карап көрсөңөр, көмүртектин атому биринчи тарабындагы жана экинчи тарабындагы көмүртектин атомдору менен бирден сигма байланышын, ошондой эле сутек менен дагы бир сигма байланышын пайда кылат. Ушундай эле иретте кийинки көмүртектикин да карагыла. 2 көмүртек менен 1 сутек менен байланышты 3 сигма байланышын түздү. Бул көмүртектикин да карайлы. Мына 2 көмүртек менен 2 сигма байланышын, сутек менен 1 сигма байланышын түздү. Ушундай эле иретте кийинки көмүртектин атому дагы 2 сигма байланышы көмүртек менен, 1 сигма байланышы сутек менен байланышты. Жана акыркы көмүртектикин карагыла. 2 кошуна көмүртек менен 2 сигма байланышын жана сутек менен дагы бир сигма байланышын түздү. Ошентип ар бир көмүртектин атому 3төн сигма байланышы менен байланыша тургандыгын көрдүк. Анда азыр пи байланышынын пайда болушун карайлы. Пи байланышынын пайда болушун көрүү үчүн 6 көмүртектин атомун циклга жайгаштырып алалы. Ар бир көмүртектин атому бирден гана сутек менен байланышты. Бул жерде азыр эле айтып өттүк, 3 сигма байланышы түзүлөт дедик. Сутектин атому менен байланышты көмүртек жана 2 жанындагы көмүртек менен байланышып 3 сигма байланышын түзөт экен. Ал эми гибридтешүүгө катышпай калган P атомдук орбиталы ганцель формасында болот. Алар бул молекуланын тегиздигине перпендикуляр жайгашат дагы. Натыйжада электрондук булуттар капталышып, 6 көмүртектин атомундагы гибридтешпей калган P электрондук булуттар 6 пи байланышын түзөт. Бул байланыш чыңалган байланыш деп аталат. Анткени электрондук булуттардын капталышы менен көмүртектин атомдордун ортосунда байланыштар тартылып, бардыгы теңелет. Мына ошондуктан көмүртектин 6 атому бири-бири менен байланышкандагы байланыштын аралыктары бирдей болуп калгандыктан алардын байланыштын бирдей экендигин үзүк сызык менен бардык көмүртектерге бирдей кылып жайгаштырсак болот, же болбосо анын формуласын жыйынтыктап 6 бурчтукту сызып, ичине шакекче түрүндө белгилөө да сунушталган. Анткени бул байланыштардын ортосунда аралыктар бирдей экендигин түшүндүрөт. Бул байланыш ароматтык байланыш деп аталат. Мына азыр силер менен бензолдун молекуласында пи байланыштар жана сигма байланыштардын кантип пайда болгондугун көрдүк. Ал эми жогоруда алкендер менен алкендердеги пи байланыштар сыяктуу алар марганцовканын эритмесинин түзүн же болбосо бром суусунун сары түстөгү эритмесинин түзүн түздүндүрө алабы? Азыр силер менен тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлүк. Тажрыйба үчүн бензол, марганцовка жана ошондой эле бром суусунун эритмеси алынды. 2 пробиркага бензолду куялы. Биринчи пробиркада куюлган бензолго марганцовка куюлду. Түзү өзгөргөн жок. Экинчи пробиркадагы бензолго бром суусун куялы. Бул учурда дагы түзү өзгөргөн жок. Бензол бром суусу менен реакцияга кирбейт.
Экинчи пробиркадагы эритмени аралаштырсак, бензол эритмедеги бромду бөлүп алып чыгат. Анткени бромдун бензолдогу эригиштиги бромдун суудагы эригиштигине салыштырганда жогору болот. Мына ошентип химиялык реакция эки пробиркада тең жүргөн жок. Демек, бензол бром суусу менен реакцияга кирбейт жана калий перманганаты менен кычкылданбайт. Алкендер жана алкендер сыяктуу марганцовка менен жана бром суусу менен жүргөн тажрыйбада бензол сапаттык реакцияны көрсөтпөйт экен. Келген анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз силер менен бүгүнкү сабакта алкендер жөнүндө тааныштык. Алкендердин мисал катарында этилендин кычкылдануу реакциясы менен тааныштык. Ошондой эле алкендер бром суусу менен реакцияга кирип түз түстөндүргөндүгүн байкадык жана реакциянын теңдемесин түздүк. Алкендердин сапаттык реакциялары ушул алкендер сыяктуу эле жүрө тургандыгын билдик жана алардын реакцияларынын теңдемелерин түздүк. Ал эми арендер болсо формуласы С6H6-га барабар болгон бензолдун молекуласы менен таанышып, бензолдун молекуласындагы өзгөчөлүгү ал алкендер менен алкендер сыяктуу сапаттык реакцияларды көрсөтпөй тургандыгын айтып өттүк. Эмне үчүн ал сапаттык реакцияларды көрсөтпөй тургандыгын структуралык формулаларын түзүп, алардын мисалдары менен талкуулап далилдедик. Биз силер менен бүгүнкү сабакта айрым гана химиялык касиеттерге токтолуп, алардын мисалдарын сааныштырып көрдүк. Ушул сыяктуу эле алкандар, алкендер жана алкендер дагы кандай окшош реакцияларга кирет болду экен. Бул реакциялардын теңдемелерин окуу китебиңерден карап, салыштыруу менен жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Аны эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.